Автобуста ар ким өзү менен өзү алек. Алдыда кыналышып 2 жаш. Алардын жанында семишка чагып атышат. Артта бири-бирине нааразы болуп урушкан адамдар. Автобустун ичи толтура, а бирок мен жалгызмын. Мени тирүүлөрдүн катарынан чыгарып салышкан. Үйгө өлгөнү баратканымды, жакында өлөрүмдү баары билишкендей. Чындыгында баары бүткөн. Далайды өлүмдөн алып калган. Акыркы үмүтүм болгон профессор Тоскинда эч кандай жардам бере албастыгын айтты. Бул акыркы өкүм эле. Жарым жыл операцияны күттүм. Кезегим келгенде 1987 жылы 2 мартта 6 шаардык ооруканага жаткырышты. 8 жыл мурун өпкөмө суук тийип, оорум күчөп кетти. Башында ооруканага жатпай эле барып келип дарыланып жүрдүм. Кесибим медайым болгондуктан үйдө жатып эле айыгып алам деп өзүмдү өзүм дарылай баштадым. Бирок пенициллин таптакыр жардам бербей калды. Температурам түшпөйт, жөтөлүп, демим кыстыгып, аба жетишпей баштады. Акырында дарыгер "Болду, ооруканага жатышың керек" деди. Ал жактан өмүр бою медайым болуп иштеп, ар кандай дарылардын жыты менен дем алгандыгымды угушуп, дарылардын эмне үчүн таасир бербей атканын түшүнүштү. Анткени мендеги бактериялар бардык антибиотиктерге ылайыкташып алышкан экен. Кубанычтуусу пациенттердин бири Америкада жасалган дары ичип жаткан экен. Ошондон бир да алып ичип көрдүм. Бактериялар дароо өлдү. Күйөөм ошол дарыны араң таап берди. Бирок мен аны өзүм билгендей иче баштадым. Бирөөлөрдүн кеңеши боюнча ачкарын дары менен кошо чеснок менен спирт кошуп ичип жаттым. 22 күндөн кийин температурам түшөп, дем алганым жеңилдеп калды. Ооруканадан чыгарышты. Бирок башка көйгөй башталды. Ашказаным ооруп, тамакка табитим тартпай калды. Жанагы антибиотик менен кошо ичкен чесноктун согу менен мирт кошулган спирт ашказанымды талкалаган экен. Эгер дароо диагноз коюшуп, диета кармасам, бат эле жакшы болуп кетмек экем. Бирок диагнозду 1,5 жылдан кийин гана коюшту. Ага чейин абалым таптакыр эле начарлап кеткен. Жүрөгүм айланып, косуп, таптакыр тамак иче албай калдым. Областтык бейтапканадан изилдөөдөн өтсөм, карын астындагы безим сезгенген, боорум шишиген, ашказаным таптакыр эле жарабай калыптыр. Диетага отургузушту. Жегеним сулуу акшагынан жасалган каша, ичкеним кисел. Капельница уколдор башталды. Абалым начарлагандын ичинде. Түнкүсүн уктабай калдым. Ашканага келем, ыйлайм, суу ичем, каша жейм, кичине басылгансып калат. Барып жатсам, кайра адамчыдагы соору. Ошентип арадан 1 эмес 2 жыл өттү. Диетанын айынан ичегилерим да иштебей калды. Атүгүл сүт ичсем да ооруйт. Ошентип 12 эл ичегим жара, холестит, панкреатит, колит. Ошондой диагноз менен акыркы үмүтүм болгон профессор 2 күндөн кийин көптөн күткөн операцияны кылмай болушту. Операциянын алдында профессор өзү карап чыкмай болду. Рентген кабинетте профессор өзү, рентгенолог, ординатор чогулду. Үчөө тең көп жылдан бери эмгектенип келген, өз ишин билген мыкты адистер. Мен аларга медик экенимди айтып, көргөндөрүнүн баардыгын жашырбай ачык, так айтуусун сурандым. Алар сүрөттөп киришти. Абалым үмүтсүз экендигин түшүндүм. Акырында профессор, угуп жатасызбы? Сизди айыктырам дегендердин эч кимисине ишенбеңиз. Бир да профессор, бир да хирург сизге жардам бере албайт. Кудай гана жардам бере алат деди. Мен ыйлап жибердим. Демек, өлүмдү күтө бер дегениңер да, дедим. Ал, сизди алдагым келбейт. Алдаган күнөө. Бирок ар кандай болушу мүмкүн. Балким мен сизде мурун өлөм. Ким билет деди. Таң калыштуусу ал айткандай болду. Ал өткөн жылы каза болду. Ошентип мен автобус менен үйгө кайтып келатам. Өлгөнү келатам. Өзүмдү өзүм сооротуп коем. Ооруканага жатам. Тааныш медсестралар морфий сайып коюшат. Уктайм. Ойгонгондо кайра сайышат. Автобустун терезеси кир, суу, сыртта кара булут каптап, каар жаган турат. Бир маалда мындай ой келди. Жок, сен өлбөйсүң. Ичимен күйрөнө баштадым. О, жараткан, Теңир, Ыйса, эгер сен чын эле бар болсоң, мени куткар. Мен азырынча өлгүм келбейт, жакшынакай жолдошум бар. А эгер сени адамдар ойлоп тапкан болсо, анда мен ушулай да өлөм. Ошентип 3 жолу кайталадым. Карасам, асмандагы кара булуттар тарап, асман көк болуп калыптыр. Өлүм жөнүндөгү ойлорум да булут сыяктуу таркап кетти. Үйгө келип эле чөгүлүп Теңирге, Кудайым, мага операция кылууга жол бербегениңе ыраазымын дедим. Мага сыйынганды эч ким үйрөткөн жок. Мени эч ким мажбурлаган да жок.
Ошентип менин Кудай менен болгон жашоом, жаңы жашоом башталды. Мен жуундум, шейшептеримди алмаштырдым. Тамактандым да жатып алдым. Кадимкидей жеңилдеп, өзүмдү жакшы сезип калдым. Кечинде жолдошум жумуштан келип, таң калып калды. Сага эртең операция жасашмак эмес беле? Эмне, айыктырып коюштубу деди. Мен ооба, айыктырып коюшту дедим. Мени менен иштеген бир келин мага ыйык Инжил китебин берген. Аны окуган сайын Кудай тууралуу түшүнүктөрүмдүн туура эместигин көрүп, акылымдын ушунча караңгы болуп калганына таң калдым. Көрсө түз эле Ыйса Машаякка кайрылып, ага чын жүрөктөн ишенүү керек экен. Мен Кудайды көздөй алгачкы кадамымды так ушундай жасадым. Жашоом өзгөрдү. Мен баардыгын жей баштадым. Ал тургай 15 килограммга да толдум. Түнкүсүн жакшы уктап калдым. Өзүмдү жакшы сезип, жумушка чыга баштадым. Бирок ичегилерим мурункудай эле жакшы иштебей жатты. Дароо эле толугу менен айыгып кеткен жокмун. Дагы бир топ жыл азап чектим. Бирок ушул жылдары Кудайды терең таанып, анын эркин билип, аны менен тыгыз байланышта жашаганды үйрөндүм. Менин ден соолугум рухий абалым менен тыгыз байланышта экендигин, жашоодо эмне маанилүү экенин түшүндүм. Күйөөм нааразы болуп уруша баштады. Колуңан Инжил түшпөйт, сыйынуу үйгө барбай койсо болбойбу? Анысы аз келгенсип, кечке мээни чаккан кайдагы бир кассеталарды угасың дейт. Мен болсо, сага эмне жетпейт? Тамагың белен, кийимиң жуулуу. Мен эмне окуп, эмне кылып жатканымдын сага кандай тиешеси бар? Деп ачууландым. Бул уруштан кийин рухий жактан кадимкидей алсырап кеттим. Анан жумуштан суук тийгизип алып, көп өтпөй клубникага ууланып, инфекциялык ооруканага жаткырышты. Температурам 41 градус. Жан кейиткен оору, тынымсыз кусам. Оорум күндөн күнгө күчөй берди. Жээн жетекчисинин орозо менен сыйынуусу гана мага күч берип турду. Көп өтпөй айылга барып жашайсыңарбы деген сунуш болду. Тааныштарыбыз үйүн калтырып башка жакка көчүп кетишкен. Мен шаардан аябай кетким келди. Бул тууралуу сыйына баштадым. Ал айылда дарыканада, тез жардам да жок эле. Өзүмдү толугу менен Ыйсанын колуна тапшырып, көчүп кетүү чечимин чыгардым. Кетерде дары дармектеримдин баарын таратып, Кудайга сыйындым. Теңирим, болду эми, мен бул дарыларды ичпейм. Мени өзүң айыктырасың. Ошентип биз жашаган шаардан 250 километр аралыктагы айылга көчүп кеттик. Келер менен, Кудайым, бул үйгө биринчи сен кир, анан биз кирели деп сыйындым. Андан бери мына 7 жыл болду. Эч кандай дарысыз эле жашап жатам. Ичегилеримди тазалаган аппаратымды шаарга унутуп коюп турмун. Бирок ансыз эле ичегилерим да иштей баштады. Оору деген эмне экенин унуттум. Бирок Теңир мага эмне кылганын унуткан жокмун. Күн сайын эртең менен жана кечинде Кудайга ыраазычылык келтирем. Ал мени денелик жактан гана айыктырып койгон жок. Ал мага сүйүүгө толгон жаңы жүрөк да берди. Угармандарыма айткым келгени, биздин жашообуз дарыдан же дарыгерден көз каранды эмес экен. Биздин өмүрүбүз бир гана Теңирдин колунда экен. Ушул ооруларым аркылуу Ыйса мени куткарып алды. Эгер оорубасам, Кудайды издейт белем, бир гана жаратканга белгилүү.